Замандаш партиясының лидері Жеңиш Молдокматов Баткен облысындағы жаңжал шыққан чегара аймағына атайын жардам жөнөттү. Ал бұл туралы Facebooktағы барақчасына жазды. 13 март күні башталған Баткен районунун Аксай айылы менен Тажикстандын Исфара аймагындагы Ворух анклавынын ортосундагы жолдун айынан чыккан чыр биринчи жолу болуп жаткан жок. 5 жыл мурун ушул Аксай тамдык жолунун курулушу башталганда дагы тажик тарап нааразылыгын билдирип, эки элдин ортосунда чыр чыккан. Ошол учурда баарлап кагылышууну токтотууга аракет кылып жүргөнбүз. Делимитация, демаркация маселеси жылдап айтылып, бирок чечилбей келгенине байланыштуу карапайым эл жабыркоодо. Тийиштүү мамлекеттик органдар чегара маселесин чечүү учуру келди деп белгилеген Жеңиш Молдокматов.